Бул видео тасма социалдык тармактарда өткөн айда тараган. Анда Анара Курбанова аттуу аял жээни Хасанбай Назаралиевдин майыптыгы боюнча пенсияга чыгуу үчүн дарыгер 12 000 сом акча сураган деп айыптаган. Бул маселенин чын төгүнүн билүү үчүн сөз болуп жаткан дарыгерге кайрылдык. Ал өзүнө коюлуп жаткан айыптарды толугу менен төгүндөдү. Биз прозрачно мыйзам чегинде иштеп жатабыз. Кайсы жаран келсе баарына жардам берүүгө аракет кылабыз. Документтерди изучать этип, ошо положение негизинде мыйзам чегинде чечип беребиз. Анан кийин азыркы видеодогу тартылган нерсени мен ачык эле айтып коеюн. Мага жала жаап жатышат, мага ден соолугума шек келтирип, менин аброюма шек келтирген үчүн, мага жала жапкан үчүн мен бул нерсени жөн калтырбайм. Биринчиден, экинчиден бул адамдар сөзсүз мыйзам негизинде жоопкерчиликке тартылышы керек. Дарыгердин айтымында Хасанбай Назаралиев пенсияга чыгууга документтерин 27 август күнү алып келген. Бирок тиешелүү документтер толук болбогон үчүн кабыл алынган эмес. Бул айыптоолор атайын кароолоо жана жумуштан кетирүү максатында уюштурулган деп эсептейт. Бул Назаралиев Хасан келип айтып атпайбы? Ошол Анархан деген эжеси үйүнө келип, Марина Жоробекова деген акча алган деп эле тактап эле, ооба алган деп эле жооп берсең болду деп суранып, анан кийин экөө ошонун айынан урушуп атпайбы? Бул Назаралиев Хасан айтып атпайбы? Мен антип айтпайм, андай нерсе болгон эмес. Сураган эмес менден эже. Мен жылда өтөм, спокойно өтүп кетем деп ошонун айынан экөө урушуп атат. Мен буну айткым келет, ошол бул эжени дагы, бул кемпирди дагы бирөө жолдон бузган, атайын ошентип барып сүйлөшкөн, может быть, акча берген. Ошондой кыласың, барасың, анан кийин ошол иниңиз тактап берсе, ооба деп койсо эле анан мага жала жаап. Бул эми атайын уюштурган билбейм, мен эми жетекчи болгонума 7 ай болду. Балким мен месттен бирөөгө керектир. Балким дагы бир башка максаттар менен болуп атат. Бирок бул өтө мындай мыйзамга туура келбейт. Учурда Хасанбай Назаралиев тиешелүү документтерин толуктап, 3-чү топтогу майып пенсиясына чыкты. Ал эч кандай пара талап кылынбаганын айтты. Ал эми дарыгерлерди айыптаган таяжеси Анара Курбанова менен өз ара келишпестиктер болгондуктан туура эмес кадамдарга барып жатканын айтат. Акырында мына келгенде кечээ жумадан баштап, унудан кийин келген документларым бияктан бүттү, бияктан сага сөз өтүп калды, сөздөр боштолуп калды. У сөздөрдө неме өткөнүн, эми эжем үйдө кандай неме болгонун мен уну билбейм. Буларды өзүгө эми айттым. Мен көргөнүм жок, уну билбейм. Не себептен антип атыптыр? Сүйлөшүп көрдүңүзбү? Жок, барганым жок. Кары кемпир мен у десем у дейт, ошон үчүн тартышпадым мен. Коюп барбай эле коеюн деп барганым жок, чын эле. Атайын комиссиянын курамында 4 дарыгерден турган топ бейтаптардын документтерин кабыл алып чечим чыгарат. Анын атайын талаптары бар. Алар төмөндөгүдөй. Бизде андай вообще жок. Кийин мен дагы айткым келет. Кайсы доктор, кайсы дарыгер бизде системада. Мисалы үчүн, мынча акча алып келсең, мындай группаны беребиз. Если алып келбесең, группа болбойт сага, өтө албайсың деген. Эгерде ошондой случай болсо, мага ачык эле кабинетимен келип, арыз негизинде кайрылышсын. Прокуратура органдары бар, кайрылышсын. Жогорку управление бар, республикалык. Аларга кайрылышса болот. Дарыгер Марина Жоробекова бейтаптарды комиссиядан өтүүдө акча берүүгө чакырат. Анткени бул комиссиядан өтүү толугу менен акысыз. Марат Акимбек уулу, Ажыбай Пайзидин уулу, Айкөл Улжубай уулу, ТМЖ жаңылыктары.